катары кармап турган экен. Эми келиңиздер. Şu ağlam sırrın birinci düşünüp olалы. Ağlam özü emne? Allah'ın emne? Aytçı gana Allah emne? Aytçı. Aylanayım momun musulman. Ağlımdar. Ağlım benim degen Çubak, Narmatov, intelligent, Ак үйдө daaratkana açkan, Ак үйдө namazkana açkan Tursunbay Bakir ulu. Dagı kimiңер бар? Эмне Allah? Allah эмне? Allah талла дейсиң. Талла полябы, поля мындай кенен арпанын талабасындайбы. Деп атпайбызбы ошон үчүн эмне ал деп. Ал Кыргыздын эле сөзүнөн алынган. Ал ак, мына аалам күчтөрү ак. Аллах жалгыз эле эмес. Мына аалам бүт эле чексиз. Ошондуктан биринчи биз ааламды жакшы түшүнүп алалы. Бул доордо, бул бүгүнкү күнгө чейин адам бирөө Теңир деп жашап келген эмиш, бирөө Кудай деп жашап келет, бирөө Аллахым, Таллакым деп эле келатат, мисалга. Бул жаңы доордо ааламсыз эч ким жашабайт. Бирөө Кудай жок эле жашап келген бүгүнкү күнгө чейин. Атеист, башы деле оорубай, башы ооруган күнү Кудай демиш болуп, Кудай сакта деп. Сен атаңды тааныбасаң, атаң кантип сени сактайт? Өткөндө айттык го, Самара Каримова ырдагандай. Мен апамды көйнөгүнөн тааныгам дегенде, ал гүлдүү көйнөк кирип барса да апасынын көйнөгүнө таптеп отуруп калат. Бетин жүзүн карабаса ойноп барса дагы. Анткени чын эле көйнөгүнөн тааныды. Анысы кандай? Чын эле ааламды биз тааныбасак кантип колдойт? Атамды тааныбасам, атам могу киши дебесем, атам ушундай кереметке ээ дебесем, атам мындайды жактырбайт, мындайды жактырат, атамдын капа эмеспи, ушул сөздү айтсам туура көрөбү демейинче атам кантип бизди колдойт? Мисалга, анысы кандай анан? Биринчи ааламды таанып алалы, гана мусулмандар. Аалам материя эмес. Ал бир такта арап отурган жок. Жалаң эле арапча эле сүрөөнү айтсаң, сени сакта Кудай, колдо Кудай. Ал арап да эмес. Ал материя эмес, ал бир аксакал эмес, арык. Паланча жыл жашаган. Ал бир энергия. Энергия деген сөз, мына, менин жаным бар, сенин жаның бар. Бул энергия. Бул материя эмес, ал көрүнбөйт. Жан болгон үчүн таң кыймылдап атат. Мазардын ээси бар, ал энергия. Ал эми Алла эмес, ал энергия. Мына көрдүңүзбү? Ошентип кайра анан аалам деген бул эмне дегенде, аалам көрсө жерде жашап өткөн эле адамдардын рухунан куралыптыр. Кыргыз таптак айтыптыр да, Кудай арбак колдосун депчи. Ошо арбак экен, биздин Аллабыз мындайча айтканда. Арбак экен. Арбай экен. Арбак экинчи дүйнө, арбай жетинчи дүйнө. Мына жерде жашап өткөн эле адамдардын рухунан, жанынан, энергиясынан куралыптыр. Буга далил ата жолунда эмне багыт берип атат? Ким багыт берип атат? Баатыр, Байтик ата, Манас ата, Асанкайык ата, Дабирдеме ата, же Каникей эне, Курманжан Датка эне. Мына ауылда ким кеңеш берди? Адам ата көрүндү. Кудайдын буйругу менен. Периштелер жаздыртты. Мына бизди ким тейлейт экен? Аалам. Бир эле Алла отурса, кайсынын өлгөрөт? Мисалга элестетели, мына бир эле адам. 4 балам бар мен. 4 балам кайданы чалып турамбы? 4 телефон керек го анда. 4 оператор керек кой, кайда жүрөсүң деп секунд сайын. Бир кадамдан адам жаңылып калып атпайбы? Ошентип келиңиздер, биз ааламды таанып алалы биринчи. Аалам жерде жашап өткөн эле адамдардын рухунан куралган. Мына жерде жашап өткөн эле адамдардын куралган. Кайра
Адам эмнеден жаралады? Топырақтан жаралған, анан жан салған Алла Таала. Эми ал бир жомок. Топырақтан жаралса, тамырларды эмнеден кылды? Жалбырактан алдыбы? Чөптөрдөн тамыр жасадыбы? Мисалга, жок. Бүгүнкү күндө эле элестетели. Бүгүнкү күндө эле адам эмнеден жаралып атат? Бүгүнкү балдар эмнеге акылдуу болуп атат? Эмнеге көк кандуу балдар төрөлүп атат деп атат? Эмнеге биз бала кезде инилерибиздин, бөбөктөрүбүздүн кулагы укпайт дейт. Азыр төрөлгөндө эле доступен болуп кулагы угуп атат. Эненин ичинде энергиядан жаралып атат. Бир тамчы суудан жаралды деп эле могу мусулмандар талаша берет. Сен бир тамчы сууңдучу алып барып, ошо бир тамчы сууңдун өзүндө жан жок. Алып барып бактын түбүнө түшүрүп коеюн деп мындай ошол көлөмүндөй адам пайда болсунчу. Маткада, энеликте, энергиядан, нурдан, актан адам жаралып атат. Ошон үчүн ошо кезде ичип аткан тамагын жерип атат. Актан жаралган үчүн. Жашап аткан жашоосун жерип атат. Караны жерип атат. Уйку басып атат. Энергиядан жаралды. Жандан жаралды, актан жаралды. Анан энергия болгондуктан, жан болгондуктан көзгө көрүнбөйт жан. Адам өсүп атат, өйдөлөп атат. Ошентип биз эмнеден жаралыппыз? Мына энергиядан жаралыппыз. Жаныбыз кайда кетет экен? Асманга кетет экен. Тело эмне экен? Жандын эле тан исполнители экен. Ушуну жакшы түшүнүп алалы. Биз кайда барабыз, кайда келебиз? Эмнеден жаралдык? Демек, ааламдан, актан, энергиядан жаралгандан кийин биз бул дүйнөгө кызматка келдик. Ак жүр, так бол, сак бол, чыныгы кызматыңды аткар, чыныгы ишти кыл. Келиңиз. Мына аалам сыры. Ана мына